Бул министр деген саясий кызмат орду. Саясий кызмат ордун ким тандайт? Бул министрлер кабинетинин төрагасы тандайт, анан кийин президент дайындайт, жогорку кеңеш макулдук берет. Демек, бул министрдин биринчи эле айтылып аткан нерсе эмес. Мында ызы чуулар көп болгон. Бул киши дайындалгандан кийин эле жогорку кеңеш өткөнкү 6-чакырылыштагы жогорку кеңеш чакырып, ишеним көрсөтпөө жөнүндө токтом кабыл алып, президентке жөнөткөн. Ошондо эч кандай тыянак чыккан эмес. Мына тыянак чыкпагандын негизи ушундай нерселерге алып барат. Демек, кандай жыйынтык айтсак болот? Биз авторитардык мамлекетке баратабыз деген сөз. Мамлекеттик түзүлүш авторитардык түзүлүшкө баратабыз. Бир министрдин эле ашыкча сүйлөп койгон авторитаризмди далилдеп атат жагандай. Жок, бул киши эмоциалдуу киши экен да. Эмоционалдуу киши экен. Бул өзүнүн ички жан дүйнөсүндөгү нерселердин бардыгын сыртка чыгарып, жанагы мамлекеттик кызматкер этикасы деген түшүнүк бар. Ошону сактабай, ар кандай жаргондорду, сөздөрдү колдонуп атпайбы? Бирок этикасын начар болушу менен балким иш билгиси. Так, мен ошого баратам да, сиз айткандай. Бул киши эмоционалдуу айтып атат, бирок ишинин кандай болуп атканын сиз же мен билбейбиз. Биз ал тармактагы адиз эмеспиз. Бирок канчалык мыкты жетекчи болбосун, канчалык мыкты кадр болбосун, бул мамлекеттик кызматкердин этикасы деген түшүнүк бар. Тиги Акаевдин огунда, Бакиевдин огунда ушундай саясий кызматкерлерди президенттик администрацияда комиссия по этике деген, ал жерде тиги Ген прокуратуранын, МВДнын өкүлдөрү кирип, администрация президентинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары кирип, мындай кишилерди тартипке салып койчу. Буга чейин деле мисалы ошол эле жана Мелис Байке деп аткан Мелис Турганбаевди айта турган болсок, он для меня не авторитет, же болбосо кто будет быковать, тех будем мочить деген сөздөрү бар болчу да. Ал деле министр болушу да бирок. Эми ошондой айтып атпаймынбы? Азыр мындай адамдар ким дайындаса, ошол жердин аппаратында же болбосо межведомственный деп коет, ведомстволор аралык комиссия по этике деген этика комиссиясын түзүп туруп, ошол жерден мындай тизгиндеп койбосо, бул деген жайылат турган нерсе. Канча министрлер азыр бир кишинин дайындоосу менен ошол бир кишиге ишенип алып, ишенген кишиси кожосу чоң болуп алып туруп, мынтип эмоционалдыгы эмес эле канча мамлекеттик кызматкер, жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлерди кыйнап атат. Канча элди кыйнап атат. Эми кандай болуш керек эле? Мисалы биз жогоруда айтып калбадыкпы, министр саясий кызматкер депчи. Эми мамлекеттик кызматкерлер, саясий кызматкерлер дегендер бул министрлер, губернаторлор, административдик ведомстволордун жетекчилери, акимдер, мэрлер, айыл өкмөт башчылары, депутаттар, булар деген саясий кызматкерлер. Булар деген саясатты аныктоочу, ключевой саясатты аныктоочу, багытты аныктоочу адамдар да. Мындай айтканда, ошол эле бийликтин күзгүсү экен да. Бийликтин күзгүсү ушулар. Эл арасында. Бийликтин күзгүсү ушулар. Анан биз жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер, же болбосо коом ушуларды карап, анан кийин баа беребиз да. Мамлекеттик башкаруунун системасына баа беребиз. Биз жөнөкөй жарандар, анан кийин ушундай болуп атканын көрүп алып туруп, анан коркунуч пайда болот да. Эгерде сенин ишенген кожоң чоң болсо, сага все дозволено. Азыр эмне болуп атат? Бир таластыкты айтып койсоң, азыр мен сиздин жаныңызда айтайынчы, бир регионду аймактык козутуу деп туруп мени барып туруп камап коет. Бул Алымкадыр Бейшаналиевди таластыктарды эмне деди? Таластыктардын аферист деп атат. Тиги таластыктарды кызматка жолотпо деп атат. Бирок бул кишиге андай статья колдонулган да жок. Жок дегенде жөн эле моралдык, адеп ахлактык жанагы этика комиссиясына салып тартибин карап койгон жок да.